18 тема. Кыргызстан Монгол империясынын тушунда. Байыркы Орхон Енисей таш жазууларында жана Кытай тарыхый маалыматтарында белгилүү болгондой, ошол аймактарда 9-10 кылымдарга чейин эле монгол, татар элдери жана аларга тектеш бир нече уруулардын жашаганы белгилүү. Кийинчерээк татарлар көбөйүп, Оңгут, Меркит, Огу жана башка чоң урууларды бириктирген татар уруу бирикмеси түзүлгөн. Алар түштүгүндөгү коңшусу Син империясы менен бир аз убакытка ынак байланышты түзө алган. 12 кылымдын башында татар уруу бирикмеси бузула баштап, анын ичиндеги монголдор менен татарлардын арасында карама-каршылыктар оталат. Ошол мезгилде Керей, Коңорат, Ойрот, Найман өңдүү уруулар өз алдынча күчөй баштайт. Монгол уруусунун башчысы Эсугей Баатыр Керей жана башка уруулар менен биригип, татарларга уламдан улам оор сокку уруп турат. 1155 жылы, кээ бир маалыматтар боюнча 1162 жылы Эсугейден Темучин төрөлөт. 1164 жылы Эсугей татарлар тарабынан өлтүрүлгөн соң, Темучин жетим калып, кыйынчылык менен чоңоет. Темучиндин 8 чоң энеси Алан Гуа, Сулуу Марал 5 баласынын экөөнү монгол күйөөсүнөн, ал өлгөндөн кийин 3 уулун түн ичинде жарыктын шооласы менен кошо түшүп келген сары кишиден төрөгөнү жөнүндө миф бар. Темучиндин өзүнүн да, укум-тукумдарынын да чачтары кызгылт сары, көздөрү көк болгон. Ага окшош кишилер Енисей кыргыздарынын арасында көп кездешкен. Ушуга байланыштуу Алан Гоа өзүнүн кийинки 3 уулун улуу кыргыз дөөлөтү күчөгөн мезгилде 9 кылымдын аягында монгол урууларын бийлеген кыргыз кул башчысынан төрөгөн деген божомолду орустун белгилүү изилдөөчүсү Березин 19 кылымда эле айткан. Бул пикирди немец окумуштуусу Рачневский да ырастаган. Бирок уламышка таянган бул аргументтер Чыңгыз хан кыргыз болгон деп тыянак чыгарууга негиз боло албайт. Монгол уруусунун башка тайпалар менен болгон согушунда Темучин өзүнүн баатырдыгын көрсөткөн. Акырында ал бүткүл татарларда Найман, Оңгут булар менен катар бир нече түрк урууларын өзүнө баш ийдирет. 1206 жылы бүткүл монгол феодалдарынын чоң курултайында мамлекетти империя деп өзүнө Чыңгыз хан, монголчо Чыңгыз Бекем күчтүү титулун алат. Чыңгыз хандын буйругу боюнча бардык монгол уруулары, алардын ичинен татарлар да, түрк уруулары да жортулга чыгууга тийиш болушкан. Аскерлери ондуктарга, жүздүктөргө, миңдиктерге жана 10 миңдиктерге түмөндөргө бөлүнгөн. Аскерге жалаң гана ыктыярдуулар алынып, согушта эрдик көрсөткөндөр урмат сыйга бөлөнгөн. Ар бир бөлүктүн башында бийлиги чектелбеген башчысы болгон. Бир жоокердин коркоктугу, күнөөсү үчүн бардык ондукту, бир ондук үчүн жүздүктү өлүм жазасына тартышкан. 1207 жылы Чыңгыз хан түштүк Сибирь элдерин багындырууга буйрук берет. Ошол кезде өзүнчө ар кайсы жерде чакан ээликтерге бөлүнүп калган бытыранды кыргыздар күч катнашын туура түшүнүшкөн. Ошон үчүн кыргыздар Чыңгыз ханга уйгур менен карлуктар сыяктуу эле ыктыярдуу түрдө баш ий беришет. Ошондон 10 жыл өтпөй 1217 жылы Тува кыргыз чакан элигине кирген уруулардын бири түрк тилиндеги туматтар монголдордун өзүсүнө каршы көтөрүлүшкөн. Көтөрүлүштү басуу үчүн Чыңгыз хан көп сандаган аскерлери менен тажрыйбалуу кул башчы Барагул Ноёнду жиберген. Туматтар жан аябай салгылашкан. Бирок күч бирдей болбогондуктан монголдор көтөрүлүштү кансыратып басышкан. Тынчтык узакка созулбады. 1218 жылы монголдук салык жыйноочулар кадимки жыйындын үстүнө дагы 100 тумат кыздарын өздөрүнүн феодалдарына берүүнү талап кылышкан. Мындай кемсинткен талап элдин кыжырын келтирген да туматтар кайрадан көтөрүлүп чыгышкан. Чыңгыз хан көтөрүлүштү басуу үчүн кыргыздардан аскер талап кылат. Ал эми кыргыздар көптөгөн кылымдар бою таянычы жана колдоочусу болуп келген өз кыштымдарына туматтар каршы согушмак түгүл, кайра аларга болушуп көтөрүлүшкө чыккан. Бириккен күчтүн башында кыргыз кол башчысы Курлун турган. Бул көтөрүлүштөн чочулаган Чыңгыз хан аны басыш үчүн көп кол менен улуу баласы Жуучини жиберет. Монголдор аларды талкалашып, мыкаачылык менен жазалашкан. Ошентип, монголдор согуш ачып, кыргыздарды баш ийдириш үчүн бир айдай убакыт жумшашты. Тува, Миңөзөн, Алтай аймактарын аралап өтөт. Кыргыздардын көбү кырылып, бир жамааты туткунга айдалып кетет. Бир бөлүгү чытырман токойлорго кире качып, чачылып тарайт.
дагы бир бөлүгү душман жеткес аймактарга качып кутулат. Чабылып чачылганына карабастан, кыргыздар баштан байырлап келген негизги аймактарын сактап калган жана көп жылдар бою монголдордун вассалдары болуп эсептелген. Кыргыздардын жери менен кошо бүткүл Саян Алтай чөлкөмү Чучи хандын ээлигине берилген. Бул аймактар Монгол империясынын түндүк батыштагы чет жакасы болуп калган. Чыңгыз хан өлгөндөн кийин 1227-жылы анын ордун Угедей басат. 1229-жылы такка отурган Чыңгыз хандын 3-чү уулу Угедей букараларынын көңүлүн алып, бийлигин бекемдеш үчүн меркиттер менен кыргыздардын арасынан мартабалуу кишилердин кыздарын аялдыкка алып, жергиликтүү феодалдык төбөлдөр менен байланышын бекемдейт. Угедейдин 4-чү аялы кыргыз кызы болгон. Анын тушунда монголдор түндүк Кытайды, Арменияны, Грузияны, Азербайжанды басып алышкан. Батый хан чыгыш Европага жортуолго чыккан. Кыргыздар жашаган жерде бир топ мезгилге чейин Чыңгыз хандын кичүү уулу Тулуй башкарып турган. Угедей өлгөндөн кийин бийликке Тулуйдун балдары келет. 1249-1259 жылдары такта Тулуйдун тун уулу Мөңке олтурат. Ал өлгөндөн кийин такка Тулуйдун ортончу уулу Хубилай келет. 1260-1295 жылдар. Ал Чыңгыз хандын башка кум тукумдарына кошулуп, жаңы согуш баштап, көп жерлерди каратат. Ошол мезгилде кыргыздар жашоо шартына жана чарбасынын мүнөзүнө жараша эки топко бөлүнүшкөн. Биринчиси мал чарбачылыгы менен дыйканчылыкты кесип кылган тала кыргыздары. Экинчиси мал чарбачылыгын жана аңчылыкты кесип кылып, Енисейдин баш жактарындагы тоолуу жерлерде жашаган токой кыргыздары. Енисейдин баш жагындагы кыргыздардын коңшулашы ойроттор болгон. Кыргыздар жана башка түрк элдери ойроттордун тилине да таасир тийгизген. Енисейлик кыргыздардын монголдор менен акыркы кармашы 1273-жылы башталган. Алар көтөрүлүшүп, монгол наместнигинин резиденциясын курчап алышкан. Наместник согушуп жатып чегинет. Монголдордун ичиндеги өз ара кармашуулардан пайдаланып, кыргыздар өз мамлекеттүүлүгүн калыбына келтирүүгө жетише алышкан. 1273-1293 жылдары Енисейди бойлото кеткен өрөөндүү жерлерде кыргыздар ээлеп турушкан. Аларга ордосу Кыргызстандын Чүй өрөөнүндө болгон Орто Азиядагы монголдордун башкаруучусу Хайду жардам берген. Хубилай менен Хайдунун ортосундагы согуш кыргыздарга көп кыйынчылыктарды алып келген. Согуштун кесепетинен кыргыздар туш тарапка ыдырап, мамлекеттүүлүгүнөн ажырайт. 1275-1276 жылдары кыргыздардын бир бөлүгү Хубилайга каршы көтөрүлөт. Көтөрүлүш басылган соң, кыргыздардын чоң бөлүгү Батыш Манчжуриядагы 1277 жылы негизделген округдун жаңы борбору Чжаочжоу шаарына көчүрүлөт. Алар бара-бара өз атын жоготуп Кытайларга сиңип кеткен. Алтай-Хангай тоолорун мекендеген кыргыздардын 9000 түтүнү Хубилайдын буйругу менен Монголиянын ички районуна көчүрүлөт. 1290 жылы монголдорго кызмат кылган колбашчы Кыпчак Тутук Хубилайдын буйругу менен Алтайдагы Хайдуга каршы жортуолга чыгат да, натыйжада кыргыздардын 3000 үй бүлөсү көчүрүлүп келет. Тутук андан кийин Енисейдин баш жагын мекендеген кыргыздарды баш ийдирет да, дагы бир жолу кыргыздардын бир тобун 700 үй бүлө Манчжуриянын түштүк-чыгышындагы Хэсэхэ районуна көчүрөт. Алтайдагы кыргыздардын дагы бир тобу 1295 жылы күч менен Шанидун провинциясына жер которот. Мына ошентип 13-кылымдын экинчи жарымында Енисейлик, алтайлык кыргыздар монгол хандары тарабынан талкаланып, бир топтору Борбордук Азиянын туш тарабына күч менен көчүрүлүп бытырап кетишкен. Теңир тоонун чыгыш тарабын басып алуу Чыңгыз хан үчүн ыңгайлуу болгон. 1218 жылы Жети сууда наймандардын аскерлерин Чыңгыз хандын кол башчысы уйгурлардын жана карлуктардын колдоосу менен оңой эле талкалаган. Наймандардын каршылык көрсөтүүгө даярдыгы да жок болчу. Наймандардын ханы күчлүк жана Жети суудагы мусулман букараларын басып алгандан кийин аларды буддизмди же христиан динин кабыл алууга мажбурлаган. Ошондуктан Жети суунун жана Чыгыш Түркстандын эли зулум күчлүктү жек көрүшүп, монголдорду бошотуучу катары тосуп алышкан. Наймандардын аскерлерин талкалоодо монголдордун 20 000 адамдан турган кошуну аракеттенген. Күчлүк жеңилгенден кийин качып баратып Памир тоосунан кармалып башы алынган.
Ошентип Кыргызстандын калкы Чыңгыз хандын канкордугун сезбей, монголдордун ийгиликтерине көмөктөш болушкан. Бирок чырбасы маданияты наймандардын башкаруу мезгилиндеги талап-тоноодон ого бетер начарлаган. 1218-жылы Жети суу жана Борбордук теңир тоо толугу менен монголдордун көзөмөлү алдында калган. Чыңгыз хандын түмөндөрү Түркистандын элдерин кылычтын күчү менен багынтып алды. 1219-жылы монголдор Хорезм шах Мухаммеддин бөлүнгөн күчтөрүн оңой эле багынткан. Чыңгыз хан талап-тоноочулук менен басып алуу саясатын батышты карай уланта берген. Натыйжада Түркистандын жүздөгөн шаарлары менен айыл кыштактары өрттөлүп, кыйраган. Бир убакта гүлдөп өнүккөн дыйканчылыгы бар Чүй, Талас өрөөндөрү Ысык көл кылаасы көчмөндөрдүн мал чарбачылыгы менен алмашылган. Фергана, Өзгөн, Ош жана башка бир нече айылдар гана көп кыйроого учуратылган эмес. 1227-жылы Чыңгыз хан өлгөндөн кийин анын басып алган жерлери 4 уулуна бөлүнгөн. Мурас бөлүштүргөндө Орто Азия, Чыгыш Түркистан жана Жети суунун бир бөлүгү Чыңгыз хандын экинчи уулу Чагатайга жана анын урпактарына тиет. Улустун чек арасы чыгышта Иле суусуна, батышта Бухара, Самаркандга чейин жеткен. Тактап айтканда, улуска Мавирнахр, Жети суу, Кашкар аймагы караган. Чагатайдын ордосу Иле суусунун боюндагы өрөндө жайгашкан болчу. 1256-жылы хан ордосу Жети суудан Мавирнахрга көчүрүлгөн. Чыңгыз хан басып алган жерлердин анын уулдарына бөлүнүшү монголдордун империясынын кулашына түрткү болгон. Өз эликтеринде анын уулдары өздөрүн толук кожоюн сезип, Монголиянын улуу ханына баш ийүүнү каалашкан эмес.